Теңир тоосу тегерети курчаган ажайып аймак. Нарын дубанынын босогосу делген айтылуу кар жатпаган кара кочкор. Керемет күздүн салкын жели жашыл сары түстүү кооздугу курчаган кочкор жергеси. 4 түлүк малы жайылган. Берекеси төгүлгөн элет жери жан дүйнөнү кытыгылап адамга эргүү берет. Кышкысындагы кар жамынбай жери да өңүн өзгөртпөгөндүктөн кар жатпаган кара кочкор деп айтылат. Кочкор району Ормонхан айыл өкмөтү элинин саны 31.981. Ал эми жеринин кенендиги 228.000 гектар. Бизден чыккан атактуу аталарыбыз, агаларыбыз дагы көп. Ормонхан атабыз, Сагынбай Орозбаков атабыз, Баялы Исакеев атабыз бар. Акын, ыр жазган Нинакан Жүндүбаева бар. Кино режиссеру Геннадий Базаров бир тууганыбыз бар. Андан тышкары мына көп кырлуу, аябай бардык жагынан төп келген Асанбек Бейшекеев агабыз болгон. Мисалы үчүн а киши кыякта ойногон, кылыякта ойногон, комузда ойногон, сүрөтчү болчу. 25 жыл кыргыз элин башкарып, баатыр болуп, даңкталып, мынакей атабыз Бишкек шаарын мрамор шаар кылган. Атабыз Турдакун Усубалиев да мына биздин жергебизден чыккан. Аймагынан атактуулар, тарыхый инсандар, манасчылар көп чыккан айтылуу кочкор өрөөнүнүн азыр дагы өнүп өсүп өрнөк алуучу адамдары арбын. Айыл ажарын ачкан апалардан ар өнөр, муундан муунга, энеден кызга өтүп көч уланып келет. Биз барган кезде карыдым деп кабак түйбөй, дали демдүү, дали шайдоо апалар иш үстүндө экен. Бекер отурганча бекер иште деген сымал. Биргелешип кызга сеп камдап, ушул жашында кошумча каражат таап жатышкандыгы абдан таасирлентти. Үлгүлүү үй бүлө коомдун күзгүсү. Айылда алгылыктуу орду бар, ар баскан жолу байсалдуу, өмүрү өрнөк ишинен баар тапкан. Бактылуу бай бичени да тасмага түшүрүп баалуу кептерин угууну туура көрдүк. Үлгүлүү үй бүлө, талпынтып уясынан учурган уул кыздары, бүгүнкү күндө тамырын жайган бай дарактар. Биздин каарман Чикеев Аскарбек ата менен Жума бүбү апа. Аскарбек ата Союз кезинде ар кандай кызматты аркалап, тынымсыз эмгек кылса, Жума бүбү апа жанында болуп, жакасына картып, бала чакасына татыктуу тарбиясын берип, очогунун отун жагып, карыгылына кам көрүп, кемибес келечегине жол салыптыр. Ата энесинин жасаган ишине көзү канып, айткан акыл кеби кулагына кыттай уюп, берген мээрими көөдөнүнө орноп, бой жеткен уул кыздары да ушул тапта өз турмушун мыкты улап турган мезгили. 1942 жылы төрөлгөн. 8 классты бүткөндөн кийин армияга бардым. Армияда да 3 жыл жүрдүм. 3 жылдан кийин кайра келип колхоз чарбада иштедим. Чарбада 5 жыл иштедим. Андан кийин кайра башка Оозго гидротехник болуп кетип, анда 20 жыл иштедим. Андан кайра аяк жабылгандан кийин кайра келип колхоздун өзүндө управляющий болуп 3 жыл иштедим. Андан кийин үй бүлөдө ушундай майда чарбаларда жүрүп калдык. Ушул жашка жеткенче бала чаканы багып, мына ар бир жакта үй бүлөлүү болуп, бала чакасын багып өздөрү жүрүшөт. Мурунку убак менен азыркы убактын айырмасы асма менен жердей болуп жатат. Ал мурунку убактарда ата эненин тилин алган балдар кандай десең макул болушчу. Азыркы балдар ар кандай сөздө, ар кандай кыялда жүрүшөт. Кээ бирлери биринен бири сабашып, же болбосо бала чакасын таштап, ар кандай жумуштарга кетип калып атышат. Эми ал мурунку заман менен азыркы замандын ортосунда көп нерселер болуп жатат. Балдарда а десең, бу десең дагы түшүнбөгөндөр кетет. Түшүнгөндөрү мамытып аракет кылып ар күнү өз үйүндө өз оокатын кылып жакшы жүрүшөт.
Биздин ата энебиз бар кезинде көп эле нерселер болгон. Ал убакта начарчылыктуу убакыт болгон, өйдө болгон, ылдый болгон, ата эненин тилинен чыкчу эмеспиз. Кээ бирөөбүз тескери кетчүбүз, бирок ата энебиз сабаган убакта кайра макул болуп, ар кимибиз ошол ата эненин айткан кылыгын, тилдерин, акылдарын үйрөнүп ушул убакка келдик. Азыркы замандагы менен мурунку заманды чындыгында тигиндей мындай деп айтууга болбойт. Мурунку замандын адамы менен азыркы замандын адамы бала чака башкача болуп калды. Мурункулар такыр тескери сөз айтчу эмес болгону тарбия, таалим мындай болгула, андай болгула деп тескери айткан сөздөрүндө биз макул болбой сабаган күндөр болгон, таяк жаган күндөрүбүз болгон. Азыркы убакта балдарды сабасаң, алар ар кандай башка нерселерге бурулуп кетип атат. Ошон үчүн азыр балдарды өйдөдө булды деп айтууга мүнөзүбүз деле болбой калды, айтыла турган деле акыбыз жок болуп калды деп ойлойм. Эми Кудай ушул жакшылык болсун, ата энебиз, эл журтубуз, ага тууган бир туугандар аман эсен болсун. Жерибизде, элибизде тынччылык болсун. Эл журтка Кудай тынччылык бер, аман эсен боло. Заман жаманбы же заманга дал келбеген адам жаманбы дегенибиз азыркы жетишкен замандын үй бүлөлөрү кандай? Үйдөгү эненин орду, аялдын эрине болгон сый урматы кандай болушу керек? Абышка болсо кечке талаада жүрдү, тала түстө. Мен болсо үйдө ошо балдарды тарбиялап, чоңойтуп, баарына акылына сатымды айтып, ушундай тарбия бердим да. Көп уруп согуп тилдебеш керек, акылыңды айтыш керек. Кээ бирлер мындай баланы көп жемелеп турсаң, бала басынып, өсүн басынтып, мындай өйдө боло албай калат да. Ошон үчүн балага көп мындай жакшы тарбия бериш керек. Уруп сокпой, тилдебей, акылына затты айтыш керек. Ошондо бала өсүн жакшы тарбиялат. Биринчи баланы окутсаң, жакшы окутсаң, эң улуу балаңды. Ошо балаң эле улам бирине бири жардам берип отуруп, балдар бири менен бири үйрөнүп кетет да. Эң биринчи бала жакшы окуш керек. Аял киши мындай күйөөгө мындай неме болуш керек да. Акылына көнүп, баарына баш ийип, сен жакшысың деп ушундай тарбия бериш керек. Жоксо сен жамансың, мен жаман болгондо ал тарбия болбойт. Уруш талашыбыз да болгон жок ушуга чейин. Ушуга чейин абышка да сен деп сүйлөгөн жок. Ушу ынтымактуу үй бүлөдөбүз да. Балдарыбызды ошо биздин тартып, аялдан балдарына сен дешпейт. Биздин тарбиябыз ошондой болду. Эл журтта тынччылык болсун, токчулук болсун, Кыргыздын ичинде ынтымак болсун, кыргыз элин өнүгө берсин, өсө берсин, анын ичинде бала-бакалар аман болсун, жаштар өнө берсин. Баланын укугун коргойбуз деп батыштын саясатын колдонуп, кыргыздын баалуулуктарын басып жаткан жокпузбу? Же кыргыз үй бүлөсүндөгү тарбиянын таасири тууралуу Аскар атанын уул кыздарынын өзүнөн уктук. Кичинекей кезибизден бизди мындай өтө мындай катуураак кармады да. Отур дегенде отуруп калчубуз, тур дегенде туруп калчубуз, бүт баары убакыты менен. Эми ал убакта азыркыдай заман башкачараак эмес беле. Биз көбүнчөсүн үйдөгү жана мал салды карап, чөп жемин берип дегендей көбүнчө тарбия окууга барып келип, анан ал убакта мынча азыркыдагылай мал көп эмес болчу, азыраак болчу да. Ошону карап, жем чөбүн берип, огороддо кичинекей картошканы карап, анан ошого көбүнчөрөөк тарбия, ошонун убагында сугар, же болбосо убагында малга чөп бер, жем бер деген тарбия болду да. Бүт баардык нерсе убагы менен деген тарбияны көбүрөөк алдык. Апабыздан көбүрөөк тарбия алдык. Атабыз болсо сыртта тияка иштеп, антип анан биз апаларыбыз, ал убакта интернет жок, ушундай эле тарбия болчу да. Эрте тур, кийимиңди школдон келгенден кийин бүктөп копкой деген тарбиялар эмес беле. Азыркы башкачараак болуп калган, заман эми өзгөрүп кетпедиби азыр? Эң улуу кызымын. Биз өзүбүз 7 тууганбыз, 2 эркек 5 кызбыз. Кыздын улуусу мен Динарамын. Биздин ата энебиз, биздин алдыбызда аябай сыймыктуу, кадыр барктуу ата эне. Биз ушул ата энебиздин тарбиясын алганбыз, баарыбыз тең 7 тууган. Мен өзүм кайненемин. 2 эркек 1 кызым бар. Аларды тарбиялап чоңойтком. 2 келиним бар. Кызым 2-нчи курста студентка. Биздин ата энебиздин тарбиясы жакшы болгон. Ата энебиз, апам бизди атам менен кошо эркектин да аялдын да жумушун кылып, атам менен кошо тең жарышып, эшек минет, ат минип сугатта жүргөн адамдар. Өмүр бою бизди ушинтип талаанын
талаада эмгектенип жүрүп бизди тарбия кылышкан. Биз ушу ата энебиздин сөзүн угуп, улуубуз кичүүгө акылыбызды айтып, улуубуздун сөзүбүздү угуп, сиңдилерибиз, инибиз чоңойгон. Шы кылып биз кандай эн атабыздан тарбияны кандай алсак, мен өзүмдүн балдарыма ошондой тарбияны берип келатам. Мен кичинекейимен чоңойтуп өстүргөн ата энем, анан мен милдетим ушуларды карап, жанында жүрүп, кайгыртпай, ар дайым настроениясы жакшы болгонун каалайбыз да биз. Эми ар бир үй бүлөдө эле ушундай үй бүлө болуп, ушундай чоң үй бүлө болуп, ата эне, чоң ата, небере, чөбөрө, мындай болгон жакшы да, бирден бир немеси, тарбиялуу болсун. Атаңды көргөндү сыйла дейт го. Ошо атаңда ата энең ким менен катташкан, кандай болгон, ошолордун баарын көрүп, сен ошолор менен кызматташып, учурашып, аларды сыйлап жүрөт экенсиң. Кылым карыткан кыргыз салты, акылман энелердин алгылыктуу иштери, бала тарбиялоодогу баалуулуктар, үй бүлөдөгү атанын орду, айткан кептердин аныктыгы, арымдуу иштери жана бекем тартиби, бел чечпеген мээнеткечтиги бүгүнкү күндөгү кыргыздын кылымдык нускасы. Мен бала кезимде апам мага ушу жупка жөнүндө жупканы үйрөтүп, ушуну бизге ушу жупка менен бизди тамактандырып багып келген. Бул өтө жагымдуу, ден соолукка пайдалуу. Бул болгону ундан, туз менен эле унду жууруп даярдайбыз камырын. Бышкан жагына болсо жайып камырды бышырабыз, жупчукка жайып казанга салабыз. Азыр биз ушул камырдын башталышын жууруп, камырды баштайбыз. Азыр биздин кайнап турган сүтүбүз даяр болуп келип калды. Кайнак сүтүбүз, буга биз бир чыны сары майды салабыз. Анан анча мынча буга сөзсүз туз татымы керек. Эми биз бул сүттү бир 10-15 мүнөткө чейин демдеп коебуз. Ошондо биздин жупкабыз да даяр болот. Мынакей жупка жуты быркырайт, сонун жупка. Көп эле тамактарыбыз бар, аябай пайдалуу, өзүбүзгө керектүү. Ушуларды бир унуттурбай, эстеп, ар бирин алып чыгып, өзүбүз пайдаланып ичип турсак эң сонун болмок.